Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Элтерде Билерман Ордо жайкы сериялар 3-чү тур. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Семетей Амиралиев жетектеген команда биздин студиябызда. Команда жогорку лигада. Бүгүн болсо жогорку лигада статусун сактоо үчүн кайрадан оюн өткөрөт. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү оюнга Алмазбек Казибеков келген, команда мүчөсү, педагог. Кийинки оюнчубуз Гүлкайыр Пахиреддинова. Кийинки катышуучубуз Мухаммедарын Жоробаев, студент. Төртүнчү оюнчубуз Аманбай уулу Уланбек. Врач болуп иштейт Уланбек мырза. Азима Рабидинова, команданын кийинки катышуучусу, студентка. Жана команданын капитаны Семетей Амиралиев. Ушул команда бүгүн 3-чү турда сиздерге каршы оюн жүргүзөт. Семетей мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Команда оюнга даярбы, маанай жакшыбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу. Биз адаттагыдай бүгүнкү жайкы сериялардын оюнуна дагы даярдыкта келдик. Буюрса мыкты көрсөткүч менен ойнойбуз деген ниетибиз бар. Биз оюнга даярбыз. Оюнду баштадык анда. Бүгүн 3-чү тур. Бүгүн бул команда кандай оюн көрсөтөт? Жогорку лигада статусун сактап калабы же сактай албайбы? Аны оюндун аягында билебиз. Азырынча эсеп 0-0. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин экрандагы турган даректерди жазып алыңыздар, жана суроо жөнөтүүнү алдырдан баштасаңыздар болот. Ош шаары Алмек Татка көчөсү 330 Билерман Ордо оюнуна деп почтадан кат жөнөтсөңүздөр да келет бизге. Facebook'та Билерман Ордо баракчабыз бар. Ал жерге катталып суроо калтырыңыздар. YouTube'да Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Билерман Ордо издесеңиздер чыгат. Жана Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail чекит ру биздин электрондук дарегибиз. Жана Билерман астыгын-сызыкча Ордо биздин Instagram'дагы расмий баракчабыз. Биздин расмий өнөктөштөр. Булар адаттагы эле Барбол, Адал Таттуу дайыма жаңы гана продукциясы менен бизди кубандырып келет. Жана дагы бир өнөктөшүбүз Таев Костюмс дүкөнү. Таев Костюмс сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Саркеч костюмдар мырзалар үчүн жылдын бардык сезондорунда сиздер үчүн. Анда биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Команда оюнга даяр болсо биринчи раундга старт беребиз. Анда биз биринчи раунд. Биринчи раунд. Ильяс Иркеев Манас шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Япониялык инженерлер жасап ишке киргизген Синкансен деп аталган поезд. Синкансен бул бизче ок поезди деп аталат экен да. Дүйнөдөгү эң тез жүрүүчү поезд болуп эсептелинет. Синкансен. Бирок ал поезддер жүргөндө өтө катуу үн чыгарып, адамдар үчүн өтө ыңгайсыздык жана өлкө үчүн дагы бир маселе жараткан. Бирок 1990-жылдары Эйджи Накатсу баш болгон инженерлер тобу куштардын ушул тайпасын байкашкан соң бул маселенин чечимин табышкан. Сиздерге суроо. Япониялык инженерлер жогорку ылдамдыктагы поезддин ызы чуусун азайтуу үчүн кайсы куштардын тайпасынан үлгү алышкан? Ушинтсек бул поезддин үнү мындай бир басаңдашы мүмкүн дегендей. Минута кетти. Турна катар учкан, мындай. Биринин артына бири. Бирок тез дегенде калибри дагы келип кетет. Алдындагы мына немесинен неме кылган. Буга чейин мындай түз болсо, Кайсы аба неме тайпасы, куштун кайсы тайпасы деп атат. Куштар шиш тумшук дейсизби? Ошондо турналардын тайпасы деп эле жооп бергиле. Тоо. Мондай шиш тумшук дейсиз? Шиш тумшук?
Ондай куш барбы? Мен ондай ошондой. Куштардын Тоңкулдак? тайпасы деп атат Түрү, бирок. куштардын тайпасы. мына океанга мынтип куштар эме кирет го, балыкка биресе киргенде Үнү жоголуп кирет кетет. да, ончук үн чыгарбай түп-түз кирет. Ошону Суугабы? болуш керек. Ооба, сууга киргенде. Не? Бирок ошол кайсы куштун тайпасы деп атат. Кайсы куштар? Куштун кайсы тайпасы дедиби же кайсы Альбатрос Кайсы кирет. куштун тайпасы деп. Жаалы өтө чоң бирок. Дагы. Бул тайпасы деп атат. Бул жерде Тайпа турна тайпа болуп учат да. Мындай учат. Мындай учат, ошондо үн чыгарган. Тайпасы болуп калган. Турналар эмес, мага турна эле келип атат да. бир учур эле болуш керек болот. Канаттуунун тумшугу. Да, канаттуулар, кайсы канаттуулар ошондой топ учат мындай. Семетей мырза, Абаны жарганда ал убакыт аяктады. Ким жооп берет? Катуу звук чыкпайт мындай. Суу чыкканда, сууга учкан. Звук ушундай. Азыр скоростной поезд бүт формасы. Жооп бересиз? Кайсы куштардын тайпасынан үлгү алышкан? Кайсы куштардын тайпасы, урматтуу алып баруучу? Биз Учуру, куштун кайсы учуру эмес. тайпасы дегенге Демек басым. куштардын аты алышын табышар керек да. Могу куштардын тайпасынан деп. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Алмаз Казибаев жооп берүүгө аракет кылсын. урматтуу алып баруучу, биз команда менен ошол турналардын тайпасы деген эле жоопко туура келдик. Себеп дегенде азыр ылдам поездердин алды тарабы мына ушундай формада болот. Локомотив, Локомотив ушундай болот, ушундай формада. И ошол турналардын эме учуу эмеси дагы ушундай формада келишет да. Алар ошол асманда ошону абаны жарганга ошондой эле мындай. Мына ушундай эме тайпада учушаттар. Демек сиз турна деп. турналар деп жооп бериңиз. Жооп кабыл алынат. Азыр мен сиздерге туура жооп иретинде бир куштун сүрөтүн көрсөтөм. Бул турнабы же турна эмеспи? Азыр байкап көрөбүз азыр. Талкуун арасында ал жөнүндө дагы айтылды. Ким айтты билбедим. Жок, калибри эмес. Бул калибри эмес, бул балыкчы куш деп коет. Сууга кирип, менимче Гүлкайыр айтып аттыбы, сууга кирип балыкты тез илип кайра чыгып кете турган балыкчы куш тибин мисал катары ушул поезддин долбоорун иштеп чыгышкан. Турна эмес, эсеп 1-0. Эсеп 1-0. Теле көрүүчү Ильяс Иркеев телекөрүүчү тарапка бир упай алып келди. Демек, азыркы тез ылдам жүрүүчү поезддердин дизайны ушул куштун тумшугунан алынган экен. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Азамат Идинов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Өткөн кылымдын 20-жылдарында Херцогенаурах деген Германиядагы бир шаарда бир туугандар фабрика негиздеген. Бир туугандар. Бирок бизнес акыры бир туугандарды атаандаш кыла баштады бири-бирине. Бизнес ушундай да. Ал бир туугандардын аты болсо бири Адольф, экинчиси Рудольф болгон. Бул бизнес тарыхындагы эң белгилүү үй бүлөлүк жаңжалдардын бири болуп саналат. Бул окуя. Эки бир тууганын ортосунда чыр-чатактын натыйжасында дүйнөдөгү эң ири эки спорттук бренд пайда болду. Сиздерге суроо. Кайсы спорттук брендтер жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти минута. Урматтуу алып баруучу, бизде мөөнөтүнөн мурда жооп бар. Гүлкайыр Пахридин кызы жооп берсин. Катасын оңдойм деп атабы? Ооба, азыркыда реванш кылат. Реванш. Гүлкайыр? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, бул Адольф жана Рудольф Дасслерлердин Puma жана Adidas компаниялары. Puma жана Adidas компаниялар 1-1. Жооп туура. Гүлкайыр дароо катасын оңдоого жетишти жана 1 минутта команда үнөм алып келди. Бул эң жакшы мүмкүнчүлүк. Оюн улантылат. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Команда бүгүн жогорку лигадагы статусун сактоо үчүн ат салышып жатат. Кубаныч уулу Нуркелди. Сиздерге суроо. Кумура жасаган устага жардамчы болуп ишин баштаган бир жаш жигит
кыска убакыттын ичинде эле көп нерсени билип алдым деп ойлойт дагы устадан мындан чоңураак иштерди берүүсүн сурайт. Устаты ар бир иштин өзүнүн сыры жана кыйынчылыгы болот. Бир ишти мыкты өздөштүрүү үчүн убакыт, тажрыйба керек. Азыр сага эрте деп жардамчынын бул калоосун четке кагат. Убакыт өткөн сайын жардамчы өзүн уста сезе баштайт, шакирти бир жолу дагы устазына кайрылат. Устат, мен бул ишти абдан жакшы үйрөнүп калдым. Мындан ары өзүмчө иштесем дейм. Кандай дейсиз? Бир дүкөн ачсам кандай болот дейт. Устаты, ай, сен али бул иштин сырын биле элексиң толук. Дагы бир аз сабыр кылып тур. Андан кийин дүкөн ачсаң мен жардам дагы берем дейт. Ар убак ушундай окшош насихаттарды уккандан тажаган бул шакирти өзү чыгып кетет дагы дүкөн ачат. Чоң ишеним менен ишкерлигин жүргүзө баштайт. Дароо эле кардарлар келе баштайт мунун дүкөнүнө. Бирок ал келген буйртмаларды жасап жетишпей калат. Себеби жасаган кооз кумурлардын баары бир тарабы сынып кете берет. Кумураларчы сынып кете берет да. Демек бул бир нерсени үйрөнгөн эмес. Акыры кайра устатына барат дагы болгон ишти айтат. Устаты, мен айтпадым беле сага күтүп тур. Мейли эми ушунча болуптур, мен сага жардам берейин деп, анан кумураны кайра жасап көрсөтөт бугачы. Кайра жасап көрсөтөт дагы кумураны айланып жаткан кумураны токтотуп туруп, баягы жасалып бүткөн кумураны токтотуп туруп, бир кыймыл аракет жасайт да. Устатычы кумурага карап туруп бир кыймыл аракет жасайт. Ошол кыймыл аракеттен кийин кумура сынбай турган болуп калыштыгын билет шакирти. Эми сиздерге суроо. Шакирти кумурага кандай мындай кыймыл аракет жасайт? Сынбай турган таризде. Ошондон кийин сынбай калат экенде, кетти убакыт. Урматтуу алып баруучу, мөөнөт номурда жооп бергенге аракет кылайлы. Мен өзүм жооп берейин. Кумура жасайсызбы? Жок, кумура жасабайм. Мына ушул окуяны бир жерде окугандай болуп атам да. Ошон үчүн эми тобокел, эгер катуу болсо команда урушпайбыз деди. Андыктан жооп берейин. Ошол устат кумураны айландырып токтоткондо үйлөп коет. Кооз менен. Ошодон кийин ал жарылбай калган. Эң туура жооп. Кумураны үйлөп коет. Үйлөгөндөн кийин кумура кызып, кургагандан кийин баягы чопонун бир жабышкактык бир эмеси бар экен да, үйлөгөндө кургайт экен да, эмнегедир ушундай бир эмеси бар экен. Жана шакирти ыраазычылыгын билдирип, өзүнүн соодасына кайра кеткен экен. Эсеп 2-1. Азырынча абал жаман эмес азырынча. Оюнубуз улантылат. 4-раунд. Команда 2 мүнөт үнөмдө алды. 2 мүнөттү команда үнөмдөдү. Бехрус Бердалов Ташкент шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Бир убактары Германия Демократиялык Республикасында кадимки эле батышты кубаттаган бардык нерселерге тыюу салынган. Реклама болобу, кинофильмдер болобу, иш-чаралар болобу. Себеби Германия Демократиялык Республикасы СССРге ыктаган саясат жүргүзгөн. Билесиз, Семетей? Мына ушундан улам Германия Демократиялык Республикасында анын альтернативалары болуп жумушчу кыздар Сибилла жана Сонни болуп чыкты. Анын альтернативалары болуп. Сиздерге суроо. Бул жерде эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Минута кетти. Сибилия сон деди. Сиздер эмеспи, кассеталар эмеспи? Дагы. Сибилия Сони деп айтты. кыздар деп атат, а? Кыздар. Мен түшүнбөдүм анча жак суроого. Кыздар болуп чыкты. Анын альтернативасы. Sony деген компания, ал Япония го бирок, Sony компаниясы. Жо Сонни деди, кыздын аты. Sony экен. Эки экен. Sony, Сабилия. Көп башка жакта буларда ошону Реклама тиги булар. Батыштан эмнени? Батышта эмне бар? Ошону алган да эми мисалы. Батыштын пластинкалары эмеспи мына? Ошонун ордуна Диск. Ошонун ордуна диск. Бул биринчи вариант. Дагы. Дагы эмне?
батыштын эмнесин Совет Союздун эмнесин колдошу мүмкүн? Sony камера болсу. Жок, атка көңүл бурбагыла, ат анча эле эмес окшойт мындай. Баягы оюндар бар эле, оюндар Кандай? эле болушу мүмкүн, баягы жаш балдар. Спорт оюндары. Жаш балдар оюндар. Компьютерный. Баягы ошо денди деп эме кылатылык ошо. Кыздар деп атат да экөө мисалы чыгармачыл адамдар экен, значит. Дагы. Кайтып атышыбыз керек. Мен жакшы түшүнбөдүм да суроого. Вариант жакшы эле Так, болду. кайсы дагы? Улкайыр. Кассета болушу Азима. мүмкүн, оюн болушу мүмкүн. Телевизор. Үнөм алып туруп такылап Советтер Союзунда эмне белгилүү болчу бизде? Ошону да эстесеңер, Союз эмнеси менен эсте калган? Жок, немеге каршы деп атат да. Батышка каршы? Батыштын белесесин алып келип, Семетей мырза, Каршыны узбаш керек. убакыт аяктады. Дагы эмне кылыш керек? Азима бул суроого жооп берүүгө аракет кылат. Азима Рабидинова. Кыздар суроосуна кыздар жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул Сибилла жана Сонин альтернатива катары Барби кукласы болушу мүмкүн. Оюнчук Барби кукласы. Азаматсыз Азима. Барби кукласына булар альтернатива кылып чыгарып атат. Жумушчу кыздар деп, жумушчу кийимин кийгизген эки кукланы чыгарган Сибилла жана Сони деген. Керек болсо куклага дагы булар өзүнүн саясатын иштеп чыгарган. Эсеп 3-1 оюн улантылат. 5-1 раунд таштап беребиз. Командага жардам берди Үнөм. Командамда оюн толуктап, варианттар дагы мындай кененирээк алганга аракет кылышты булар. Канча жыл бириккен ГДР менен ФРГ Семетей мырза? Азыр урматтуу алып баруучу адашпасам, командада толуктап атат. 90-жылдарга барып бирикти окшойт. Же 89бу ошол. Ооба, ошондой. 90га жетпейт. Таалайбек Касымов Араван районунан силерге каршы суроо берет. Суроо. 1920-жылдары дагы 20-жылга кетип атабыз. Бул өткөн кылым. АКШнын Нью-Йорк шаарындагы ири фирмалардын биринин кожоюну жумушка жаңы кызматкерлерди алып жатканда бир өзгөчө сапаттын бар жогун текшерүү менен гана кабыл алган. Ал талапкерлерди кеңсеге чакырып, бөлмөнүн ортосуна атайын тегерек стол койдуруп, үстүнө бир нече маанилүү документтерди чачып койчу экен да. Кожоюн бөлмөгө кирип, талапкердин көзүнчө колундагы карандашты дагы полго атайын түшүрүп жиберип, калемди же карандаш дейбиз, аны алган эмес. Эгер талапкер полдогу карандашты дароо эңкейип алып кожоюндун колуна карматса, ал адамды жумушка алган эмес. Ал эми карандашты такыр байкамаксанга салып, кожоюндун жүзүнөн көзүн албаган адамдар сыноодон өтүшкөн экен. Сиздерге суроо. Бул кожоюн кандай кызматкерди өзүнө алмакчы болгон? Кетти минута. Телехранитель эмеспи? Ошо внимательный болсун деп атайын, Документтерди да чачып коюп атат. Дагы эмне болушу мүмкүн? Ошондо Чатса деле ошондой Жан апай сакчы. мени гана кара дегенде Жок, болот ошол да. жан сакчы эле. Ошо Дагы. нерсеге Кеңешчи эмеспи? Кеңешчи эмеспи? Кеңешчи? Анын сүйлөп аткан сөзүгө маани бербей, башка буюмга маани бербей. Синхрон котормочу эмеспи? Котормочу башка жакка карап деле эме кылат да. Жок, ошо алаксып кетпеш керек да, жана түшкөнгө котормочу делечи мисалы. Көңүлү бөлүнүп кетпеш керек да. Котормочу болбосо керек. Дагы. Туруп эле которуп неме кылыш. Фирма дедиби? Фирма. Ири фирма деп атат, Ири фирманын кожоюну деп атат. бул жанагы кол койдурат, кол алып келип, документтерди алып келип, ошол адам эмеспи? Бул жакта документтин ичин окуп, Жок. Документтерди чачып да койгону бир мындай болуп атат да, ойлондуруп коюп атат. Туруш керек экен да. Маанилүү документтер чачып. Мындай адамдын көңүлү мындай бир жерге топтолуш керек экен да. Чачкын болбойчу, Ошол телехранитель Ошондо ооба, ошол эле жакын дейм да. Да башка эмне ойлогула дагы, башка варианттары да. Бирок бир тазалык кызматкери дагы келди го, баягы кагаздарды чачып койгондончу тазалык кызматкери. Автомобиль фирмалары эмеспи? Убакыт бүттү, Семетей мырза. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, убакыттын ушундай кыска экенин азыр байкадым. Так, бул 20 жылдан кийинби? 20 жылдан кийин азыр жаман сезилди да. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Мухаммед Арын Жоробаев жооп берип көрсүнчү. Мухаммед Арын бул кожоюн кайсы кесиптин кызматкерин алмакчы болгон? Урматтуу алып баруучу, бул жерде ошол карандаштын түшүп кеткенине дагы баягы
көңүл бурбастан анын көзүнө караган бул ошол анын жан сакчысын өзүнө жан сакчы катары алыш үчүн ошондой сыноодо өткөргөн. Жан сакчы жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул компаниянын кожоюну өзүнө жан сакчы издеген. Жан сакчы издеп, мына ушундай сынак жарыялаган. Себеби жан сакчы ар кандай бир болор болбос нерселерге өтө көңүл бурбастан кожоюнун гана коопсуздугун ойлош керек экен. Ошон үчүн кожоюнга көбүрөөк анын кыймыл аракетине баа берген адамды гана өзүнүн жан сакчы катары алган экен. Жооп туура. Эсеп 4-1. 6-чы раунд башталды. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Алмаз мырза, сиз футбол кызыгасызбы? Өзбекстан менен Португалиянын ортосундагы оюнду кандай баалайсыз? Кандай болушу мүмкүн? Жок, мен оюнду көрбөй калдым, бирок ушул Жок, оюндучу. Ал Португалия боло элек. Жок, Португалия мененби? Менимче Португалия Конго менен дагы тең ойноп койду. Ойлойм Өзбекстандагы экинчи оюну бул алардын тагдырын чечип коет тайпадагы. Ошон Тең чыгып калышы да мүмкүн дейсизби? Катуу оюн болот го дейм. Бирок көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан Роналду гол киргизе алган жок. Ооба. Месси бирок 3 гол менен тарыхта калды. Сиздерге каршы кайсы суроо келди? Блиц раунд. Блиц раунд. Урматтуу алып баруучу, биз мурдатан эле чечип келдик бул маселени. Командадан Алмаз Казибаев ойнойт. Сизге каршы Болотбек кызы Айзерек суроо берет. Нокат районунун тургуну. Алмаз мырза, бул аймак алгач камыштуу, саз, доңуздарга өтө бай болгондуктан, доңуздар көп жашачу экен да ошол жерде. Доңузга бай аймак же доңуздун кени деп аталган экен. Фарс тилинде хук деген сөз доңуз дегенди билдирет экен. Хук. Бул жер бир жылдары кыргыз элинин тарыхында орчундуу орунду ээлесе дагы учурда Кыргызстандын аймагында эмес. Сизге суроо, бул аймактын бүгүнкү аталышы эмне деп аталат? Жана ал кайсы мамлекетте болушу мүмкүн? 20 секундда кетти. Жыйырма секунд аяктады. Урматтуу алып баруучу, менин оюмча ошо Россия Федерациянын аймагында турат. Азыр Алтай чөлкөмү болсо керек. Алтай чөлкөмү. Жооп кабыл алынат. Хук деген сөз сизге эч нерсени бербедиби, Алмаз мырза? Жок, ойлоно албадым. Кук деген сөзчү? Жок, Жок. Куккон деген сөзчү? Коккон, Демек, бул Коккон шаары болчу, урматтуу Алмаз мырза. Коккон шаары. Хукон кийин барып Кукон болуп калган да. Өзбек тилинде бул мындай жазылышы К-У болуп үстүндө жанагы эме не деп коет? Бир белгиси бар да өзбек тилиндеги алфавитинде, У үстүндө. Мисалы үчүн бир караганда Уш деп айтылганы менен өзбек тилинде Ош деп айтыла берет. Кокон, Кукон жазылат, Кокон айтылат. Демек, бул Кокон шаары болчу. Тилекке каршы блиц раунд биринчи суроодо токтоп калды. Кайрадан оюнду улантабыз. Эсеп телекөрүүчүлөр тарапка бул жерде өзгөрүп кетти жана жалпы эсеп азырынча 4-2.
суроо ээси Айзирек Мен Кужан. Болотбек кызын биз куттуктайбыз. Бир кол чаап коебуз. Семет мырза, сиз тапсыңыз коконду? Мат алып баруучу коконду таппадым, мен Кужантпы деп ойлоп аттым. Команда мүчөлөрүнүн кимдир бирөөгө бул вариант келдиби? Кокон келген жок. Менимче сагынга келди окшойт, башын ийгип атканын байкап аттым. 7-чи раунд. Биз бүгүн жогорку лигадагы команданын оюнун көрүп атабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Команда статусун сактап калуу үчүн аракет кылып атат. Бул деген дүйнөнүн чемпионумун деген боксер өзүнүн курун сактап калуу үчүн рингке чыкты деген сөз. Сиздерге каршы Ислам Шайлокул уулу суроо берет. Аксы району, учурда өзү Москва шаарында эмгектенет. Урматтуу билермандар, Советтер Союзунун доорунда Кыргызстандын бир аймагындагы колхоз чарбачылыгына СССРдин Токой чарба министрлигинен бир комиссия келген экен, Ленинградтан. Атайын Ленинградтан Кыргызстанга келген экен. Ал келиш себеп аймактагы колхоздун кой эчкилеринин санынын көптүгү, жаратылышка зыян көп тийип жатат деген бир арыздын негизинде келишкен экен. Чындыгында эле өсүмдүктөрдү мындай кемирип жок кылып салат да кой эчкилер, Семет мырза. Сиз кой эчки баккансызбы? Бакканбыз, урматтуу алып баруучу. Аябай мындай чөптү жеп салат чындыгында. Комиссия колхоз чарбасынын санын азайтуу, койлордун санын, эчкилердин санын азайтуу керек деген жыйынтык чыгарат. Анда колхоз жетекчиси өзүнүн партиялуулугун жоготпош үчүн жана өнүгүп турган колхоз чарбасын азайткысы келбегендиктен бир айлакерликти ойлоп табат, Семет мырза. Бир айлакерликке барат. Ленинградтан келген комиссияга минтеткен: бүгүндөн баштап биздин кой эчкилер жаратылышка зыян тийгизбейт. Мен аларды бир нерсе кылып койдум, эми алар кемирбейт жаш чөптөрдү, токойлорду деп комиссияны ишендирип койгон экен да. Негизи анда жоопко ал жердеги жергиликтүү калктар ишенбейт эле. Сиздерге суроо: ал кандай айлакерликти колдонду комиссияны ишендириш үчүн? Эмне деп айтты чындыгында? Кандай айлакерлик эле бул? Минута кетти. Мен бардыгын кырып койдум деп эле айтып койгон эмеспи? Кырып эмес, тиштерин неме кылып койдум деген. Кандай айлакерлик? Тиштерин чүрүп койдум деп. Эме кылган эмеспи, мал союп. Мисалы, эгер бир кандайдыр бир дарактарды Ооздорун байлап койбодубу баягы? Маска таккандай кылып. мисалы кээ бир нерселер сактоошун актайт да. Бирок чөптөрдү да Аттын деле оозун байлап коет го мынтип. Ошо сыяктуу. Жеш керек да баары. Баары жеш керек да мал. Анда камап мындай корооду эле семиртем, борлойм деген болушу мүмкүн да. бардыгынын оозуна ошондой маска сакып Бирок эл кара. Ой, эл ишенбей атат бирок. Элге таркатам дейсиз экен. Тиштерин түшүрүп койгон. тиштерин сындырды. Колхоздук болбогон, ошондо элдики болуп калат. Тиштерин сындырып койдум. Анда элдики болуп калат. Элге берсе элдик болуп калат. Совхоздуктун элге тарата албайт. Дагы совхозду таратпайт, дагы. Мен аларды Эмне кылган чөп болуш? жей албай турган кылып тиштерин чүрүп койдум деп. Же буттарын баса албай турган кылып койду. Дагы. аларды камап койдум эле дейби анда. Дагы. Аймактарга бөлүп сезон менен башка аймактарга Адыр. башка аймактарга алып барбайбы деген. Кандай дагы? Ойлонолучу. Башка аймактарда жем берип алып баштайм дейби. Семет мырза, убакыт аяктады. Кайсы? Жем дейбиз дейби. Элге. Жем жок. Кандай айлакерликти колдонгон? Бул эми мындайча айтканда жалган айткан да. Жалган айтып ишендирип койгон. Мен ушундай кылдым депчи. Ким жооп берет? Семет мырза. Мухаммед Арын жооп берип көрсүнчү, урматтуу алып баруучу. Мухаммед Арын. Кой эчки негизи баккансызбы Мухаммед Арын? Үйдө барбы? Кой эчки бар. Жооп бериңизчи. Эмне деген бул? Бул жерде ошол тамаша иретинде эмес, ошол амал Комиссияга айтып атат, комиссияга. Ошол амалдан качып кутулуу, ошол текшерүүдөн кутулуу иретинде ошол мүмкүн кой эчкилердин тиштерин түшүрүп койдум деп айтышым мүмкүн, эгер кемирүүлөр өтө кетип атса. Кой эчкилердин тиштерин Бир вариантым ушундай келди, анан дагы бир вариантын ошол баягы буттарына туягына бир нерсени кийгизип койдум деп айтып коюшум мүмкүн.
Эми бизде эч качан эки вариант мен алынбайт ошондо да. экинчи вариантка токтолгом. Туяктарына бир нерсени кийгизип койдум, ошондон кийин баягы чөптү көп неме кылбайт деп. Тепсеп неме кылбайт. Тепселебейт деп. Ооба. Жооп кабыл алынат. Талкууда экинчи вариант бар беле Семетей мырза? Жок, болчу урматтуу Алпарович, экинчи вариантын өзү айтты. Туура эмес болсо өзү жооп берет. Ооба. Бирок өзүнүн жооп бергени эмнени чечет эгерде эсеп телекөрүүчү тарапка өзгөрүп кетсе? Эч нерсени чечпейт урматтуу Алпарович. Эч нерсени чечпейт эмеслер, бир упай телекөрүүчү алып кетет. Алып кетет, ооба, бирок бизде мындай да, урматтуу Алпарович, бизде командада бир мындай саясат бар. Мен буларга айтам. Сөзсүз капитан айт деген жоопту эмес, жүрөгүңө жакын, өзүңө жаккан жоопту бер деп үйрөтөбүз да. Азыр эми Мухаммед Арын баарыбыздын пикирибизди эске албай туруп, өзүнүн жүрөгүнө жаккан жоопту берди. Туура эмес болуп калышы да мүмкүн. Туура эмес болуп калса деле биз аны жемелебейбиз. Туура жооп. Ленинградтан келген комиссияга, бул колхоз башкармалыгы, биз кой эшиктердин үстүңкү тиштерин жулуп сындырып салдык деген. Мына ошентип биз чөптөрдү сактап калдык деген биринчи вариант туура болчу, Мухаммед Арын мырза. Сиз мына кой эшик багам деп атасыз. Чын-чынына келгенде эле үстүңкү тиши анча байкалбайт кой эшиклердин. Мына мен силерге азыр бир мисалды көрсөтөйүн. Сындырып койдум дегенге мындай ишенген эмес да. Ал жердеги жаш балдар дагы. Орустар ишенген. Мына силерге көрсөтүп коеюн. Мына жагында бар. Мына башында жок. Үстүңкү тиши, маселе үстүңкү тишинде болуп атат да, урматтуулар. Мынакей. Мына кашка тиштери жок да. Көрдүңүздөр үстүңкү тиштери жок да, ушундай түйүнкү астыңкы тиши болуп, үстүңкү тишин кагып салып деген да. Эми чөптөрдү жакшы жей албайт деген. Орустар ушуга ишенген экен, урматтуулар. Эсеп 4-3. 4-3 телекөрүүчү тарапка бир упай кетти. Дагы деле болсо команда алды да, оюн улантылат. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Мухаммед Арын мындай ойлоду да. Чын-чынына келген кой эшиктердин үстүңкү тиши байкалбайт. Андай болушу мүмкүн эмес. Шатман Маматисаков Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроо. Федор Михайлович Достоевский. Мен жазып алсаңар жакшы болор эле дейм. Федор Михайлович Достоевский. Эрих Мария Ремарк. Маргарет Митчелл. Филипп Джозе Фармер. Александр Исаевич Солженицын. Никифор Ляпис Трубецкий. Константин Симонов. Жетиштиңер, э? Федор Михайлович Достоевский. Эрих Мария Ремарк. Маргарет Митчелл. Маргарет Митчелл. Экөө бир адамдын аты жөнү да. Митчелл дегенден демек үтүр. Филипп Джозе Фармер үтүр. Александр Исаевич Солженицын. Никифор Ляпис Трубецкий. Константин Симонов. Көңүл буруп карасаңыздар, жогорудагы адамдардын катары менен жазылганынан бир маани тапса болот. Сиздерге суроо. Бул адамдардын аты жөнүнүн катар жазылышында кандай бир сыр катылып турат? Же атынан, же фамилиясынан чыгат. Минутта кетти. Туулган жылдары эмеспи? Туулган жылдары. Так, башынан кеттик. Бар акында эме жазуучу. Федор Михайлович, Эрик Мария, так, Ремаркс, Маргарет Митчелл, ММ, Филипп Джозеф Фармер, Джозеф Фармер, Александр Исаевич Солженицын, Никифор Лапер Трубецкий. Трубецкий. Трубецкий бе? Трубецкий. И Константин Симонов. Константин Симонов. Так, эмне болушу мүмкүн,
Көргүлөчү. жети Жаза албадым. жазуучулар Мага келди эле булар баары Нобель алган. Бирок Достоевский Нобель алган эмес, э? Арка Сагы мырза, артка туруңуздар. Так, эмнени бериши мүмкүн булар? Булар кандай тартипте жайгашып калды да? Же төрөлгөн жылдарына карап, жашына карап жайгаштырып калды. катарына чыгышы мүмкүнбү? Чыгармаларына. чыгармаларды Булар- арасында байланыш жокпу? Булар баары эле мисалы преступление, наказание жазган эмеспи? Жок, ошо Бардыгы байланышы бар ошондой деген да. Бирок фамилияларына көңүл бургула деп атпайбы? же бардыгында бир каарман болушу мүмкүн. Турбецкий. Симон. Каармандар. Экөөсү эле белгилүү да булардын ичинен, үчөөсү эле калгандары Жок, муну мисалы Митчелл, Ремарк булардын чыгармалары. Аябай Мындай Семетей мырза, туулган жылдары эле го дейм, Семтека. ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп берем. Жооп бериңиз. Булардын катар жазылуусунда нота назарга тутулуп атат. Кандай нота? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Түшүндүрүңүзчү? Достоевский до, Ремаркс до, ре, Митчелл до, ре, ми, Филипп фа, жана башка. До, ре, ми, фа, соль. Жооп туура. Ноталар, музыкалык ноталар жөнүндө катар жазылышкан эле. Семетей мырза, акыркы секундаларда менимче логикасы, мээси иштеп кетти окшойт Семетей мырзанын. 9-раундга старт беребиз. 9-раунд. Айпери Жаныбекова, Кара Балта шаарынан. Урматтуу билермандар. Окумуштуу, изилдөөчү, акыркы убактары Куран изилдөөчү дагы болуп калды. Бул Темиралы Кунашев деген биздин окумуштуу агайыбыз бар. Куран китепти которуп да чыкты кыргыз тилине. Чыңгыз Айтматовдун ушул киши айтып атат, Чыңгыз Айтматовдун акыркы 20 жылында Чыңгыз Айтматов менен бул киши аябай көп чогуу болуптур. Кеңешиптир, акыл насаатын алыптыр. Анын айрым инсандар жөнүндө өзгөчө суктануу, урмат-сый менен көп эскерчү экенин айтат экен да. Ушуларды аябай көбү эскерчү Чыңгыз Төрөкулович деп. Айтматов өзгөчө баалаган 3 инсанды атаган экен негизи. Биринчиси Казактын улуу жазуучусу Мухтар Ауязов көп айтчу экен. Экинчиси Даңазалуу акын Расул ким? Гамзатов, Ал эми үчүнчү инсан тууралуу Чыңгыз Айтматов аны асман стихиясы коштоп жүргөн адам деп айтчу экен. Эми сиздерге суроо. Бул жерде Чыңгыз Айтматов кимди назарга туткан? Кетти. Жооп берет мөөнөтүнө мурда. Улан Аманбай. Ооба, мен деле билет экен бул жоопту, бирок Биздин жооп эми Айтматов деле өзгөчө адамдар тууралуу жакшы ойдо болсо керек. Бул албетте Саякбай Каралаев болсо керек. Себеби Айтматов деле өзүнүн баягы чыгармаларында, мисалы жанагы бар го, Маңкурт деген. Маңкурт ошол эмеден алынган да, Манастан алынган. Маң деген баягы эстин танганды билдирсе, мындай эсин жоготкон, маң болуп калуу. А курт дегенди кош экөө бир терминди ошол Чыңгыз Айтматов өзү ойлоп тапкан. И ошол Манаска тиешеси бар. Балким ошонун үчүн дагы бир жагынан ошону айтса керек деп ойлойбуз. Бул ошол суктанган адамы Саякбай болсо керек деген ойдобуз. Чыңгыз Айтматов суктанган 3-чү инсан бул албетте Саякбай Каралаев болчу. Жооп туура. Себеби Чыңгыз Айтматов ушинтип айтчу экен. Саякбай Каралаев Манас айтып жаткан учурда кандайдыр бир жактардан мындай күн гүлдүрөп, жамгыр төгүп, бир булуттар пайда болуп, кайра ачылып кеткен бир кубулуштарды Чыңгыз Айтматов көп байкачу экен да. Ошон үчүн эмне деп жооп буга баа берген? Аны асман стихиясы коштоп жүргөн адам деп.
Ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюн команданын жеңиши менен аяктады. 6-3 эсебинде Семетей Амиралиевдин командасы жогорку лигадагы статусун сактап калды. Эми оюндун жүрүшү боюнча Сагын мырза, сизден экөөбүз сөз, микрофон барбы? Команда оюн сонун болду. Жакшы оюн көрсөттү. Буга чейин мына Семетей мырзанын Ибрагим командасы албетте жогорку лигада чыкканына биз кубанганбыз. Мына жакында 4 жылдан бери ойноп, мына жогорку лигага чыкканы биз үчүн кубанычтуу нерсе. Жакшы жак атаандаш болуш керек. Билимим үчүн мындай команда орду өнүксүн деген мааниде ошончо кээ бир пикирлерди айтууга биз туура келет. Гүлкайыр аябай сонун оюн көрсөттү. Алгачкы 1-экинчи раундда, андан кийинки раунддарда бир аз эске алынбай калды. Экинчиден мындай кыздар командасы деп коелу, кыздар аябай жакшы ойноду. Бул жерде кийинки экинчи этапта команда капитаны өзү аябай жакшы. Шадман Маматисовдун суроосун өзгөчө өзү туюм менен тапты. Логикасы менен биз кээ бир маалыматтар бар, окуп калат, анан ошол мындай жаттама оюнчулар бар да. А бирок жеке мен ушул жерде туруп, ойлонуп, логика менен жооп берсе, мен ошону көбүрөөк баалайм. Бүгүн Семетей мырза командасы жакшы оюн көрсөттү. Экинчиден өзү жакшы мындай интуиция менен тапты. Биз ийгилик каалайбыз. Мыкты суроо боюнча албетте Шадман Маматисаков өзгөчө изденип, түзүптүр. Бул мыкты билерман болгон, мыкты алып баруучубуз болгон. Бизден ушул мыкты телекөрүүчү болуп дагы буюрса көрүп калат окшойбуз. Ошол Шадман Маматисаков суроосу эң мыкты. Рахмат. Рахмат пикириңиз үчүн. Семетей мырза, эми команданын тажрыйбасы албетте бул жерде мындай бир мааниге ээ. Ошентсе дагы ар кандай учурлар баары бир мындай бир пайда болуп калат кээде. Жеңилип да калат команда, кээде жеңишке жетет дегендей. Бүгүн бирок команда мындай жандуу, ишенимдүү ойногонун мен байкадым да. Урматтуу алып баруучу, биз бүгүн азыр ушул оюнда жеңип аябай кубанычта турабыз. Жекече мен өзүм абдан кубанычтамын. Ушул жеңишти алып келгенге салым кошкон команданын ар бир мүчөсүнө ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү оюндун талкуусу дагы башка оюндарыбызга караганда мен билгенден андай активдүүрөөк болду, жандуураак болду. Андыктан дагы бул ошол жеңишке болгон салымын кошту деп ойлойм да. Кайсы суроо жакты? Урматтуу алып баруучу, бизде ар кыл пикир болуп атат, команда көп суроолорду айтып атышат, бирок мен өзүм капитандык кызматымдан пайдаланып өзүмдүн версияма токтодум. Команда менимче капа болбосо керек. Бизге ушул устат жөнүндөгү суроо аябай жакты. Анткени биз канчалык бийиктикке жетпейли, баары бир устаздан төмөн турушубуз керек. Төмөн турабыз да. Устатыбызды дайым сыйлашыбыз керек. Бул суроонун эси Кубаныч уулу Нургелди болчу, Кара Суу районунун тургуну. Ушул шакирт устат жөнүндөгү суроосу бүгүнкү командага жааптыр. Биз телекөрүүчүн дагы мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Анда эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, оюн соңуна чыкты. Биз албетте оюндун соңун Барболдун шириндиктерин кабыл алып коюңуздар. Таттуу торт, адал, таттуу дайыма жаңы гана токоштор, пряниктер, кексилер. Ошондой урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин 3-чү тур соңуна чыкты. Андан кийин дагы серияларыбыз улантыла бермекчи. Бардык телекөрүүчүлөрдөн мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Биleği күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Молодец.